Мен Базар Коргон жергесинен сизге суроо берип жатам. Менин 3 балам бар. Күйөөм 2 жыл мурун каза болгон. Өзүм менен өзүм болуп кара кагазында унутуп жоготуп алыпмын. Эми балдарыма жөлөк пул алайын десем, кара кагаз керек экен. Кайсыл жерден алсам болот? Түшүнүктүү, бул туулгандыгы жөнүндө, каза болгондугу жөнүндө, никеге каттоо жөнүндө булардын баардыгы жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүндө жүргүзүлөт. Бул күбөлүктөрдү каттоо, бул жарандык абалдын актыларын каттоо, мына элдин арасында мындай ЗАГС деп айтып жүрөбүз. Ошол бөлүмдө жүргүзүлөт. Эгерде сиз жоготуп алган болсоңуз, анда ошол жүйөлүү себептерин көрсөтүп, жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө барып туруп, расмий өтүнүч келтириңиз. Дубликат берүү боюнча, анын көчүрмөсүн берүү боюнча. Эгерде сиз райондун борборуна жакын жашасаңыз, анда башкармалыгына. Эгерде сиз райондун борборунан алыс жерде жайгашкан болсоңуз, анда сиз айыл өкмөтүнө кайрылсаңыз болот. Эгерде чет өлкөлүк жарандар боло турган болсо, анда Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө, демек консулдук мекемелер аркылуу жүзөгө ашырылат. Жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен сиздин өтүнүчүңүздүн негизинде атайын ошол каза болгондугу жөнүндө күбөлүктү, демек сиз айтып жаткан кара кагазды сизге көчүрмөсүн беришет. Көчүрмөсүн берип жатканда сөзсүз бул кайталанып берилди деген белги менен берилет. Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамы 76-берене. Жарандык абалдын акт жазууларын калыбына келтирүү. Жарандык абалдын акт жазууларын калыбына келтирүү соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде жарандык абалдын актыларынын жоголгон жазууларын түзгөн жер боюнча жарандык абалдын актыларын жазуу органы тарабынан жүргүзүлөт. Жарандык абалдын актысынын калыбына келтирилген жазуусунун негизинде жарандык абалдын акт жазуусу калыбына келтирилди деген белгиси бар күбөлүк берилет.